жайкы эс алууну бишкектиктер кайда өткөрүүнү пландашууда жана ага канча каражат коротушат? Биргеликте сурамжылоо жүргүзүп көрөлү. Быйылкы жайда кайда эс алууну пландап жатасыз? Быйылкы жайда жылдагыдагыдай эле биздин өзүбүздүн ысык көлүбүзгө барып эс алууну пландап жатабыз. Көлдүк болгонуна айланыштуу көлгө эле барабыз буюрса. Думаю, ысык көлү. Көлгө барабыз го, ысык көлгө. Ну, в этом году мы собираемся на Иссык-Куль, сейчас в июле месяце, и потом поедем еще в Ташкент. Жайкы эс алууну ысык көлдө өткөзөм. Быйылкы жайкы эс алууну Бишкекте. Анан убакыт келип калса көлгө алып барып келем. 1-2 күнгө. Канча каражат коротосуз? Каражат көп эле кетет. 30 миңдей. 1040. Биз жакында как раз бир эсептедик да, бир жана Радуга Вест дегенден бир эме снимать этмекпиз. Ошондо биз 6 кишибиз, 2 балабыз бар, 2 неберебиз жолдошум менен где-то бир $1300 эсептедик окшойт, бир 4-5 күнгө. Ну, 1050-60, наверное. Бир 20 миң кетет. Биз үй бүлөдө 5 киши болсок бир 15-20 миңдей кетип калат. 30 миң.